Абайлаңыз, интернетте сизди алдап коюу мурдагыдан да оңой болуп баратат. Жасалма интеллект тууралуу уккан болсоңуз керек. Бүгүн биз ал жаратып жаткан фейктер жана аларды кантип айырмалоо жөнүндө айтып беребиз. Негизи жасалма интеллект же нейро тармак деген эмне? Бул адам акылындай иштеп, анын ордуна маселелерди өзү чече же жасай алган система. Мындай технологиянын жардамында биздин жумушубуз жеңилдеп, адамдын жүзүн тааный алган камералар, айдоочусуз жүргөн унаа, учкучсуз учкан учактар сыяктуу жаңы аппараттар пайда болгон. Бирок адам мээсинин принцибинде иштеген нейро тармактар үн таанып, сүрөт тарта баштагандан бери андан фейк жаратууну каалагандар көбөйдү. Азыр сиздин текст жүзүндө эле айтып берген окуяңыздан же образыңыздан сүрөт жасап бере алган нейросеттер бар. Алардын эмгектери чындыкка ушунчалык окшош болгондуктан жасалма интеллект жасаганын билбей ишенип алгандар көп. Мисалы, быйыл 22 майда АКШдагы Пентагондун жанында жарылуу болгону тууралуу сүрөт тараган. Бир караганда баары реалдуудай. Бул сүрөткө ишенип жаңылык жазган ЖМКлар да болду. Бирок ал жасалма интеллекттин жардамында жасалган. Кийин АКШ расмий түрдө да бул маалыматты төгүндөгөн. Ага чейин Дональд Трампты полиция кармап кеткени тууралуу да сүрөт жайылган. Ал да жасалма интеллекттин жумушу. Нейро тармактарда жаралган сүрөттөр согушта да колдонулуп жатат. Мисалы, октябрда Палестина-Израиль чатагы башталгандан кийин социалдык тармактарда Газадагы жарылууда урандылардын алдында калган наристе деген аталышта сүрөт тараган. Бирок аны да нейро тармак тарткан. Ушул эле сүрөт согуш баштала электе февралда эле сот сүйүндө Түркиядагы жер титирөөдөгү абал катарында жайылтылган. Анын аркасында беделдүү эле басылмалар сыныкту. Көпчүлүк Палестинаны коргоо акцияларында жарандар ушул сүрөттү көтөрүп чыккан. Аны кармап турган адамдардын сүрөтүн баш темага коюп, бирок аны жасалма интеллект жаратканын эскертпегени үчүн Франциялык Liberation газетасы фейк таратты деп сынга кабылган. Ал эми бул сүрөт Израилде жашоочуларды көчүрүү үчүн салынган палаткалар деп таратылган. Аны да жасалма интеллект жараткан. Булардын баарын нейросет жаратканын дароо аныктоо мүмкүн эмес, бирок аны өз алдыңызча айырмалап көрсөңүз болот. Нейро тармактар акыркы учурда сүрөттү реалдуудай тартып, улам жаңыланып баратат. Ошентсе да айрымдарынын кемчиликтери бар. Алар кээде адамдын дене мүчөлөрүн, бутун, колун чыныгы көйлөмүнөн чоң же кичине кылып, манжаларын ашыкча тартып коет. Сүрөттө айрым буюмдар башкасы менен жуурулушуп кеткен учурлар да болот. Мисалы, биринчи сүрөткө кайталам. Аны жакшылап карасаңыз, тротуар тегиз эмес, чырактын тирөөчү да түз эмес, бөлүнүп калгандай. Жашыл чөптөр жуурулушуп кеткен. Трамптын кармалганы тууралуу сүрөттө полиция кызматкерлеринин колунун манжалары чыныгы адамдын колуна окшошпой калган. Газадагы наристе деп тартылган сүрөттө да кол манжалары ашыкча тартылган. Нейросеттер аркылуу тарыхый жалган маалымат жараткандар да пайда болду. Мисалы, мартта Reddit сайтындагы Midjourney форумунда 2001 жылдагы Каскадия өлкөсүндө болгон жер титирөө учурунан деген сүрөт жүктөлгөн. Чындыгында бул өлкөдө ал жылдары эч кандай табият кырсыгы болгон эмес. Ушул эле форумда Midjourney нейро тармагы тарткан башка сүрөттөрдү да көргөнгө болот. Жасалма интеллект дүйнө сүрөтчүлөрүн да алдай алды. Апрелде дүйнөлүк фотографтардын конкурсунда германиялык 30 жылдык тажрыйбасы бар сүрөтчү Борис Элдаксенин нейросет тартып берген сүрөтү биринчи орунду жана $5000 байгени уткан. Бирок сүрөтчү жеңишинен кийин гана аны өзү тартпаганын моюндап, байгеден баш тарткан. Ал эми калыстар эмгекти жасалма интеллект жаратканын билгенин, тексттик сүрөттөмөнү берүү үчүн да талант керек экенин белгилеп, ага жеңиш ыйгарышканын айтып актанышкан. Буга чейин FactCheck KG сайты Кыргызстанда да фейк аккаунт иштеткен адамдар жасалма интеллекттин жардамында жасалган сүрөттөрдү колдоно баштаганын аныктаган эле. Эми эмнеге мындай сүрөттөрдү айырмалай билишиңиз керек. Көп учурда нейро тармактар тарткан сүрөттөр адамдын оюн өзгөртүп же кээ бирлерге зыян келтирүү үчүн атайын тартылышы мүмкүн. Жыл сайын интернеттеги эркиндикти изилдеп турган Freedom House уюму 2023 жылдагы жыйынтыгында дүйнөлүк желеде жасалма интеллекти атаандаштарын каралоо, элдин пикирине таасир этүү, алардын оюн бурмалоо жана күмөн жаратуу үчүн колдонгон өлкөлөр көбөйүп баратканын жазган. Демек, сиз да абайлап өзгөрүүлөргө даяр болушуңуз керек. Ар бир маалыматка сын көз менен караганды унутпаңыз.